çakırıp alsak, birinci top 10. klasının Sinyanman topu. 10. klasının Sinyanman topundaki katılımcılarımız. 11. A klasının okurmanları Yarminen topu. 11. B klasının okurmanları Grigoriy Petrov topu. 5 bolsa, gününü çok degende 20-30 minut kitap okuga dagı moynuңuz жар берилген. Учурда заман билимдүүлөрдүн талабы болуп жаткандан кийин биз дагы ошол заман талабына ылайык болууга, шайкеш болууга аракет жасашыбыз керек экен. Сиздер билесиздер, ыйык Куранда канчалаган аяттар, канчалаган буйруктар келген. Ошолордун эң биринчиси болуп бул икро. Икро деген бул оку. Ошол икро аятынын буйругунун негизинде акылдуулукка, бир нерсеге жетишүүгө үндөп чакырып кеткен экен. Мен ойлоймун, бүгүнкү китептин негизинде дагы сиздерге кандайдыр бир чакырык иретинде айтылып, же болбосо ошол китептин негизинде сиздерди биз ойготууга дуушар кыла алабызбы деген негизде иш-чараны уюштуруп жатабыз. Чындыгында эле бул жерде суроо жаралса керек. Кантип китеп окуу менен биз өзүбүздү өзгөртүрө алабыз? Туура, сиздер дагы колуңуздарда китепти карап көрүңүздөр. Бир кездерде ошол китеп жыгач болчу. Бирок азыр эми кагазга айланып калган. Кантип деген суроо пайда болушу мүмкүн албетте. Буга бүгүнкү иш-чарабыздан күбө боло аласыздар. Бүгүнкү биздин иш-чарабыздын максаты бул бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы китеби. Григорий Петров тарабынан жазылып, кыргыз тилинде которуп, бүгүнкү күндө бүтүндөй коомчулукка жарыялаган мезгили. Бул жерде сиздер көрүп турган Финляндия. Бир убактары бул фин мамлекети баткакка айланган өлкө болгон. Ал жерде бир да адам барып жашагысы келген эмес. Шведтердин жазалоосунан, алардын ушунчалык кыйноосунан чарчаган финдер айласыдан ушул жерге барып жашашат. Ал жерде канчалаган кыйынчылыктарды көрөт. Бирок ошол кыйынчылыктарды сине алган бүгүнкү күндө болуп көргөндөй бул даражага жеткен. Мына бүгүнкү күндөгү ошол баткак саздуу жер Финляндия. Бүгүнкү иш-чаранын шарттары эң биринчи окуучулар Google программасынын негизинде тесиштик. 14-тün 14-üne de cevap ver. Kulübünlerimiz futbol yetişti. Futbol teması. Armiya ellik mektep. Armiya ellik mektep. Misal үшін өзінің Грузиядағы ал ешкімге шағын аралға барып жашап кетті, ал жерде өзінің адам жашаған жер болып қалды. Біз дағы ошайтип алдыға қатар таштап, соң еңтіп жашуымыз мүмкін екен. Misal үшін ошайтип әрекет қылырсыз, біз жаштар барлық әрекет қылсақ, философ келіп, аларды білім сабағын өтірі баштаған, ошол учурда бұлардың да алыс езі ойғонып, өздерінің маданияты адам қатар сезіш. Залым караоке. Ар кандай эчкемде жетпесин. Бул анан чоңдорго бул оюн сымал болуп калган. Аларды акча коюп ойнотуп, ошентип бир топ калгасын 22 адам жүгүрүп жүргөн эчкем жок деген.
Ne soğukta yazılıyor. Çok basar ele. Ошол фильмдерди жогорку маданиятка чыгарууга жана билим тармагын чогултууга бул оюнуна киришкенинен буга синемада каршы чыккан экен. Бирок бул футбол оюну жаран карап буттун күчү менен. Салам достор. Биз Григорий Петровдун «Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы» китебин окугандан баштап ар кандай суроолор пайда боло баштады. Бул кандай китеп? Анын ичинде эмне жөнүндө айтылган деген сыяктуу суроолор. Анда эмесе биз бул суроолорго жооп катары Григорий Петровдун «Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы» китеби жөнүндө бир аз айтып берсек. Ал китеп Лилия Гүлдөр өлкөсү дешкен бүгүнкү өнүккөн Финляндия мамлекетинин татаал учурларды жеңип чыккан тарыхындагы мыкты окуялар аркылуу жеңил тил менен жеткиликтүү жазылып берилген. Бул китеп мындан 92 жыл мурда, тагыраак айтканда 1923 жылы орус тилинде жазылган. Китептин автору Григорий Спиридонович Петров. Китепти жазгандан 2 жылдан соң каза болгон. «Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы» аттуу китеп окуган адамдын оюн өзгөртүп, билимге тарбиялайт. Кайра окуган сайын кайрат күч кошулуп, шык пайда болуп, идеялар жанданып, жүрөктө баатыр от сезим күчөп, жашоонун тереңиндеги мазмунду, адамдык бийиктик түзөрүнө түшүнүп калууга жетишебиз. Кимде ким өлкөнүн өнүгүшүн же болбосо кичимекени, а балким кичинекей мамлекети деп аталган үй бүлөсүнүн гүлдөө өнүгүшүн кааласа, бул китепти маани берип окуп, мазмунунан сабак алууга тийиш. Мамлекеттик кызматкерлерге, өлкөсүн, үй бүлөсүн өнүктүргүсү келгендерге, жашоону жакшыртууну эңсегендерге, патриоттук сезимди сүйгөн ар бир окурманга бул китепти сунуштайбыз. Көркөм китептерди сунуштайм. Эгер силер өзүңөрдү өнүктүрүүнү каалай турган болсоңор, албетте бул жердеги китептерди алып, өзүңөр дагы окуп кызыксаңар болот. Силерге атайын мына ушул конкурста мындан ары дайым китеп окуу конкурсу улануу максатында силерге спонсор катары мен Бишкектен китеп кейжин дүкөнүнөн бул китептерди алдыртырдым. Бул жомоксуз өткөн балалык. Бул китеп боюнча силерге айта кетсем, 28 апрель күнү республикалык конкурс болот. Эми бүгүнкү конкурстун жыйынтыгы боюнча мен калыстар тобуна кезекти берем. Саламатсыздар, урматтуу ата-энелер, окуучулар, мугалимдер. Мына бүгүн Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы. Автор Григорий Петров, которгон Куштарбек Кимсанов. Урматтуу ата-энелер, мен бул китепти окуп жатып сиздерге эмнени айтарым, сиздер менен бөлүшүп кетейин деп чечтим. Кечээ ушул китеп боюнча Сапаргул эжекей ачык сабак өтүп берди. Мен бул китепти окуп чыгып, бул китепти башкалардын дагы окушун кааладым. Кайра окуп, өзүмө жаңы шык, күч-кубат пайда болду. Мен сиздерди дагы ушул китепти окуп чыгууңуздарды сунуштаймын. Саламатсыздарбы? Менин атым Жалалбай Азирек. Бизге эжекейибиз тарбия саатта Григорий Петровдун «Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы» боюнча бизге маалымат бергенде, биз «Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы» боюнча Снелманды элге жасаган иштерин, элге илим боюнча үгүттөгөнү жана таза-тыкандык, боорукерликке үгүттөгөнү биз окуп үйрөндүк. Жана Снелман фин элдерине жардам берип, алардын жерин Ак Лилия өлкөсүнө айландырган.